Кыргыз Республикасынын аймагында ар түрдүү маданияттардын жана дин тутуунун уникалдуу айкалышуусу түзүлүп, коомдун бүтүндүгүн камсыздоонун көп кылымдык тажрыйбасы топтолгон. Диний сабырдуулук, маданияттардын өз ара сиңишүүсү жана байыбуусу оор сыноолорду баштан өткөрүүгө, элдин өзүнчөлүгүн жана анын рухий байлыктарын сактап калууга мүмкүндүк берди. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин 2021 жылдын 30 сентябрындагы жарлыгы менен 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы бекитилген. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан калкынын басымдуу бөлүгү мусулман жамааты. Ошону менен бирге кыргыз эли жалгыз жаратуучуга ишенип, ага болгон ишенимин көкүрөгүнө бекем сактап, башына күн түшкөндө андан жардам сурап, башына бак дөөлөт конгондо шүгүр келтирип, ыйман менен топук кылып жашап келген элбиз. Бабалардан калган нарк насил менен катар жаратуучуга болгон ишеними уялаган руханий дүйнөсү бай калкпыз. Ушул биздин салттуу динибиз ата бабабыздан бизге мурас болуп келген дин. Ханафи мазхабы, Матурidi акыйдасы карманып келген бул Борборазияда кенен жайылган дин болгондуктан ушул дин гана биздин салт санаабызды, үрп адатыбызды, бардык адамзатка келген баалуулук жада калса тилибизди сакталып келген ушул биздин туура динди сакталганыбыздын натыйжасынан болуп саналат. Диний кырдаалды болсо көзөмөлдөп турабыз. Диний кырдаал өзүнүн чегинен чыккан жок. Биз аны баамдап карап турабыз. Муну негизинен биз ошол эки биздин дин жаатында иштеген диний кызматкерлерге да ыраазычылыкты билдирсе болот. Алар да биздин Кыргызстанда болуп аткан саясатты, бийликтин саясатын туурап түшүнүп, өзүнүн жана дин туткан адамдарга ислам биздин жанагындай уммага туура түшүндүрүп берип, алар да жакшы иш жүргүзүп атат. В Кыргызстане выбрана модель, где сохраняется баланс и гармония между тремя системами ценностей. Это уникально. Это баланс между светской системой ценностей, баланс между религиозной системой ценностей и веры, и также баланс между национальными системами ценностей, то, что мы называем кыргызчылык, адат, салт. Это очень важно. Диний чөйрөнү жөнгө салуу үчүн 1996 жылы Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия негизделген. Ошондон бери дин комиссиясы 4000ден ашык диний уюмду каттоодон өткөрдү. Алардын басымдуу бөлүгүн мечит, медреселер түзсө, калганы диний азчылыктарга таандык болуп эсептелет. Бул статистикалык маалыматтар өлкөдөгү диний эркиндикти камсыздандыргандан кабар берет десек болот. Бизде статистика боюнча дин уюмдар бул 4000ге чукул. Анын ичинен 3600 мусулман жаатындагылар, ал эми 400 бул христиан багытындагылар, анан кийин бир аз пайыздагылар калган башка диний өкүлдөр болуп катталган. Дээрлик бизде 4000ден чукул диний уюмдар, мечиттер бар. Кылымдарды карыткан кыргыз эли өз тарыхында эзелтеден бери түрдүү мамлекеттер, элдер жана алардын маданияттары менен тыгыз байланышта болуп келген. Кыргыз элинин тарыхында эч качан динди же улутту негиз кылып, кыргыз эли тарабынан башка элдерге көрсөтүлгөн зомбулук болгон учурлар катталган эмес. Ага себеп катары Айкөл Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым, үзүлгөндү уладым, чачылганды жыйнадым деген сөздөрүн негиз кылсак болот. Себеби анын 40 чоросу ар улуттан болгону эпоста айтылат. Бул кылымдарды карыткан кыргыз нарктуулугу сакталып, жарандарды адеп ахлактан оолак болуп кетүү коркунучунан куткарган салт сана, үрп адат сыяктуу баалуулуктар унутта калган эмес. Кыргыз Ислам академиясынын түптөө боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич атайын расмий тапшырма берилген. Мына бул академиядан билим алган биздин жаңы муундагы аалымдар бир калыпта, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаргандай болуп, эри шаркак, шайкеш ушул өлкөбүздөгү өтө керектүү ишти аздектеп кетет деп ойлоймун. Себеп дегенде билимдүү дин аалымдары, илимдүү дин аалымдары, көп китептерди окуган, көп жаштарга жакшы таасирин бере турган, адептүүлүккө, ыймандуулукка чакырган, тазалыкка, аруулукка чакырган, шайкеш келген дин менен коомдун ортосундагы жылуу, максаттуу, келечекке умтулган саясат ишке ашат деп ойлойм.
акыркы учурда Кыргыз Республикасынын диний өнүгүүсү өзүнүн 4-чү этабын жашап жатат. Бул этапта диндин социалдык потенциалын колдонууну күчөтүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 30 сентябрындагы жарлыгы менен бекитилген 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын кабыл алуу Кыргызстандын диний тарыхындагы маанилүү кадам десек жаңылышпайбыз. Концепциянын артыкчылыктуу багыттары катары мамлекеттин светтик жана укуктук негиздерин бекемдөө, мамлекеттик конфессиялык мамилелердин субъекттеринин потенциалын чыңдоо жана кызматташтыгын кеңейтүү, диний жана дин таануучулук билим берүү системасын өркүндөтүү, диний чөйрөдөгү маалыматтык агартуучулук саясат жана диний негиздеги чыр-чатактардын алдын алуу каралган. Концепцияны аткаруу боюнча иш-чаралар планы бекитилип, анын алкагында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана диний сабаттуулукту өнүктүрүү максатында өлкөбүздүн булуң бурчунда жүздөгөн иш-чаралар аткарылып жатат. Ошондой эле мамлекет диний чөйрөдөгү укуктук жөнгө салууну жакшыртуу жана салттуу диндердин өнүгүшүнө көмөктөшүүнү улантууда. Мына биздин диний кызматкерлерди канча бир жолу ошо окуулардан өткөрүп атабыз. Андан тышкары мына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен биргеликте баардык республикабыздагы диний кызматкерлерди түштүктө жарымын, түндүктө жарымын кылып жыйнап, биздин динибиздин чуңкурлугу, динибизди кандай багытта алып кетебиз деген маселелерди жакшы түшүндүрүү иштери бул шашпастан бир 3 күндүк, 5 күндүк семинарларыбызды өткөргөнбүз. Кыргызстан динге байланышкан чакырыктарга туруштук берүүгө, коопсуздукту жана социалдык маданий өнүгүүнү камсыз кылууга умтулуп, бир катар натыйжалуу иштерди аткарды. Алсак, Кыргызстандын мектептерине диндердин өнүгүү тарыхы сабагын киргизүү, жаштардын диний сабаттуулугун өнүктүрүү жолундагы маанилүү учур болуп калды. Бул сабак окуучуларга диндердин өнүгүшү жөнүндө билим гана бербестен, ар кандай диний каада салттарга жана маданий ар түрдүүлүккө толеранттуулукту жайылтууда. Религия имеет очень важное значение. Они показывают цель, они показывают высоту, они показывают совершенство. А государство очень важно, потому что оно дает как некий фундамент, ту площадку, от которой оторваться и возвыситься до того совершенства, которое указывает традиционная религия – ислам, православие. И в этом большая роль религии в борьбе с современными вызовами общества. Мы видим в Кыргызстане искреннее стремление к совместной работе на общее благо как посреди простых верующих, как и представителей разных религий. Это действительно впечатляет. Надо гордиться тем и поддерживать эту прекрасную черту народного характера. Кыргыз Республикасынын аймагындагы диний объекттерди каттоо жана дин кызматкерлерин окутуу процесси дин кызматкерлеринин сабаттуулугун жоюунун жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун маанилүү аспектиси болуп эсептелет. Концепцияны аткаруунун алкагында азыркы учурда өлкөнүн булуң бурчундагы миңдеген диний кызматкерлер, мугалимдер, диний активисттер окутулуп жатат. Бул демилгелер мамлекет тарабынан диний чөйрөгө контролду бекемдөө жана социалдык өнүгүүнү колдоо максатында ишке ашырылууда. Диний кызматкерлердин бүгүнкү талапка ылайык ишмердүүлүгүн алып баруу, алардын окуусун азыркы мезгилге ылайык алардын дин жайылтууга багытталган мындай жаңы усулдарды үйрөнүш үчүн албетте жылда квалификацияны жогорулатуу боюнча ушундай бизде окуулар, семинарлар, тренингдер болуп турат. Коомдун бакубат жашоосун, коопсуздугун камсыздоо максатында Кыргыз Республикасы өлкөдөгү салттуу диндерди активдүү колдоп, өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Бул биздин элибиздин маданий мурасынын маанилүү бөлүгү, аларды сактоо жана өнүктүрүү негизги милдеттердин бири. Салттуу диндерди колдоо коомдогу рухий баалуулуктарды бекемдеп, социалдык маданий өнүгүүнү тездетет. Дин коомдун ажырагыс бир бөлүгү жана социалдык чакырыктарга туруштук берүүдө жардамы чоң. Кыргызстан көз карандысыздык алгандан тарта бүгүнкү күнгө чейин өз элинин рухий муктаждыктарын жана диндердин көп түрдүүлүгүн эске алып, дин эркиндиги менен мамлекеттин ортосундагы тең салмактуулукка умтулуп келет. Биздин өлкөдө коомдун өнүгүүсү үчүн дин маанилүү ролду ойной алат. Андыктан диний толеранттуулукту өнүктүрүүнү, салттуу динди жайылтууну жана дин тутуу эркиндигин колдоону уланта берет.